Esenbaевдин суроо жооп шоусу. Бүгүнкү чыгарылышыбыздын башкы демөөрчүсү Разаков шаарындагы эң даамдуу тамактарды жана шишкебектерди бышырган, даярдаган 312 Лейлек шашлык 312 аталышындагы кафе, ресторан. Бүгүн бизде катышуучу бар. Лейлек районунда мырзалардын арасында жакшылыктын жарчысы, вокалист, ырчы Асраров Аскар мырза конокто. Эсенбаевдин 5 суроо, 5 жооп шоусуна кош келипсиз ака. Оюндун шарты түшүнүктүү, 5 суроо берем, 5 жооп бересиз. Секунд номерге коем. 5 минутага коем, 5 минуттан кийин телефон, саат берет сигналды. Анда эмесе мен суроомду даярдайын, минутаны коеюн. 1, 2, 3 кетти. Суроо мындай. Эгерде 3 күн мурда бейшемби болсо, эртең кайсыл күн болот? Эгерде 3 күн мурда бейшемби болсо, пайшемби болсо, 4-күн болсо, эртең кайсыл күн болот? Эгерде 3 күн мурда пайшемби болсо, 4-күн болсо, анда эртең качан болот? Канчанчы күн болот? Так. Ошондо эсептешим керек мен. Чыгарышыңыз керек. Жок, негизи бүгүнкү күндө расчетко алайынбы? Ооба. 3 күн мурда пайшембеде. Ошондо эртең кайсы күн болот? Шашпа. Сиздер билсеңиздер комментарийга жазыңыздар. 1 минутаңыз почти кетти уже. Мен азыр эле сүйлөп атам, туугандар, сурооду берип атам, түшүнбөсө кайрадан сурооду берип атам. Анан сен көп убакыт алат экенсиң дебеңиздер. Просто ойлонуп атат азыр. 1 минутта кетти. Эртең понедельник болот. Накты жооп, бир жооп айтыш керек. Токтогон жообуңуз. Колумду кармаңдан айтыңыз. 3 күн мурда, Так. Токтолуп айтың. 3 күн мурда пайшембеде. Эртеңки күн ошондо качан болот? Канчанчы күн болот? 1-күн болот. Болду. Браво. Куттуктайм. Биринчи суроого туура жооп бердиңиз. Кийинки суроо, бат-баттан. Кыргызстандагы эң бийик чоку бул кайсыл чоку? Кыргызстандагы эң бийик чоку. Гималай. Жок, Кыргызстандагы. Эме? Гималай жок да Кыргызстанда. Кыргызстандагы эң чоку, эң чоң. Эме да. Чоку, а? Кайсы эле? Обед кылдыңызбы? Кылдым. Подсказка кылсам, тапсаңыз, шашлык алып бересизби эртең? Давай. Майга тиешеси бар. Май айына тиешеси бар. Май айында майрамдардын битесиге тиешеси бар. Аты окшош. Жеңиш чокусу. О, браво, красавчик. Бите шашлык. Билет элем. Кийинки суроо. Бул макалды улашыңыз керек. Соёрго кой таппай, бай жардынын жалгыз эмнесин сурайт? Бирдемкесин сурайт экен. Соёрго кой таппай, бай кембагалдын эмнесин сурайт? Негизи адабий тилде жардынын эмнесин сурайт? Бай жардынын Бычагын сурайт. жалгыз эмнесин сурайт? Бычагын. Жок, бычагын эмес. Соёрго кой таппай, бай жардынын эмнесин сурайт? 2,5 минутаңыз калды. 2, 19, 18, 17, 16. Мындай жаныбарды сурайбы? Жаныбарды сурайт бирок. Соёрго кой таппай. Тоогун сурайбы? Жок. Чычкак. Улагын сурайт. Накты жооп. Улак. Улак, браво. Эми подсказка бербеймин. Себеби уже 5000ге жакын калдыңыз. Кайсы нерсе өзү жүрбөйт, бирок бардыгын жүргүзөт? 1,5 минутуңуз калды. 5000 сом утасыз эгер дагы 2 суроого жооп берсеңиз. Эгерде бирөөсүнө жооп берсеңиз, анда шашлык 312ден 500 сомдук сертификат утасыз тамактанганга. Так, не ал? Караң. Кайсы нерсе өзү жүрбөйт, бирок бардык нерсени жүргүзөт? Эч нерсе айтпаймын. Себеби 5000ге бир кадам калды. 5000ге болгону бир Өзү кадам жок калды. бул. Бар. Өзү мында барбы? Болду, подсказка айтпайм. Ойлонуп бир жооп бериңиз. Бардык нерсени жүргүзөбү. Бардык нерсени жүргүзөт, бирок өзү жүрбөйт. Бул? Так. Бардык нерсени жүргүзөбү.
Кайсы Жүргүзөт нерсе дегенин кандай кара, маани дейм? кайсы нерсе өзү жүрбөйт, бирок баарын жүргүзөт. Адабий тилде ошондой суроо келиптир. Бирок факт нерсе бар экен. Баспайбы, кандай эмне? Өзү баспайт. Өзү жүрбөйт. Негизи жүрбөйт да, жүрбөйт. Жүрбөйт. Онун ар кандай варианты бар. Жайынан кыймылдабайт, жүрбөйт. Бирок бар нерсе. 37 секундуңуз калды. 5000 менде калды. Бардыгын жүргүзбөйт, жүргүзөт. Бардык нерсени жүргүзөт. Бирок өзү жүрбөйт. Сиз билсеңиз комментарийге сөзсүз жүздө жазыңыздар. Сизде жок, минутуңуз бар. 17 секундуңуз калды. Бардык нерсени жүргүзөт. Таба албадым. Бирок сонун кетип атасы, 4-чүгө келип такалдыңыз. Таба албадыңыз, токтодуңуз. Кийин 5 сомго төбөз болгондо, кийин суроо берейинби? Ооба. 1 метрде канча сантиметр бар? Так. Убакыт бүттү тилекке каршы. Оюн бүттү. 500 сом дагы менде калды. 5000 сом дагы бура менде калды. Оюнга катышып бергениңиз үчүн чоң рахмат. Сиз даяр болсоңуз анда чалыңыз же Instagram баракчага жазыңыз. Мен сизди дагы барып тартам. Рахмат.